Ассаламу алейкум, жалпы достор, кандайсыздар? Бүгүн болсо менин ашканамда дал ушундай үй шартында жасалган чучпараны биргеликте жасайбыз. Эгерде сизге кызык болгон болсо, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Чучпараны кандай жасайбыз, кандай тоңдурабыз, ушул жөнүндө кене маалыматтар болмокчу. Бул тамакты сиз өз колуңуз менен жасап берген болсоңуз, кайнатаңыздын алкышына гана калмакчысыз. Анда эмесе баштадык. Алгач эле камырыны жасайбыз. Муздак сууга бир жумуртка жана татымына жараша тузду саласыздар дагы, керегинче унду жасап аласыздар. Камырды өтө жумшак жасабаңыздар. Кадимки мантыга жасагандай жумшактыкта болсо болот. Ал тынганга чейин фаршын даярдайбыз. Керегинче фарш, пияз жана ошондой эле бул жерде бир пияз кошулду, кара мурч жана кызыл мурч, татымына жараша туз кошулду. Жакшылап аралаштырып коюп турабыз дагы, шорпосуну баштайбыз. Бул биринчи салганым. Куйрук майды менен сызгырып банкага куюп алам. Сиздер дагы тойдон тияк бияктан келген куйрук майлар болгон болсо, анын баарын муздаткычта кармабай, сызгырып туруп банкага куюп алсаңыздар болот. Суу май менен куйрук майды аралаштырып керегинче майды куюп алдым. Андан соң шартыңыздарга жараша эт, пияз, сайыз, картошка, башында катуу нерселерди биринчи саласыздар. Жана ошондой эле ар бир нерсени кууруп жатканда 5 мүнөттөн 7 мүнөткө чейин куурулуш керек. Картошкабыз жакшылап куурулган соң бул жерде помидорду салабыз. Андан соң болгарскийдин кызыл, жашыл, сары ар кандай өңдөрүнө кошсоңуздар болот. Кааласаңыздар ачуусунан да кошпосоңуздар болот. Бир кашык томат кошобуз. Жакшылап аралаштырабыз дагы, керегинче сууну куюп алабыз. Мен 2,5-3 литрдей суу койдум. Суусук акырын кайнаганча эми биз чучпарабызды түйүп даярдайбыз. Дал ушул чучпараны мен убагында Акзор ашканасы деп жасап сатып да келгенмин. Анча-мынча адамдар даамында татып көргөн десем жаңылышпайм. Дал ушул пельменди эле муздаткычка салып тоңдуруп алсаңыздар дагы болот. Камырыны жаябыз дагы, дал ушундай кондитер формалары менен эле кесип алам. Майда кылып, өтө майда болгон мага жагат, анткени шорпого салганда чоңойбойт и көлөмү дагы сонун идишке жарашыктуу болот. Кээ бир пельмендерди байкайсыздарбы, шорпого салганда пирожки болуп калат го. Бул андай чоңойбойт. Ошондуктан чакан жана кичинекей кылып эле жасайм. Мына байкап турганыңыздардай фаршты кичинекей эле саласыздар дагы, сол тарабына, оң тарабына алып келип эле жабыштырып коесуздар. Чучпараларды түйүп жатканда достор, фаршты бир аздан эле саласыздар. Өтө көп салсаңыздар камырдан ашып кетет. Ошондуктан аз-аздан салып туруп эле, четини акырындык менен жабыштырып туруп эле, сол тарабына мына байкап турсаңыздар, четини бирдей калыпта жабыштырдым. Андан соң сол тарабына, оң тарабына алып келип эле жабыштырып койдум. Өтө сонун жана мындайча айтканда чырайлуу пельмендер болот да достор. Сиздер дагы үй шартында ушинтип жасап, эгер колуңуздар бош болсо муздаткычка коюп, катып бири-бириге жабышпай калган убакта эле пакеттерге салып тоңдуруп алсаңыздар болот. Өтө берекелүү дагы болот. Бул фарштан ашып калды дагы, толтура элечи, жарымысын эле жасадым да. Өтө сонун жана өтө берекелүү, колдун тамагы баары бир ширин болот да. Негизи ашкана сүйүүчүлөргө эч кандай шылтоо, тоскоол болбош керек деп ойлойм. Эгер сизде каалооңуз болуп турган болсо, бул нерсени жасагыңыз келип турган болсо, сизге эч нерсе жана эч ким тоскоол боло албайт. Ошондуктан, эгерде кызыгууңуз болгон болсо, ойлонбой туруп жасай бериңиздер жана пельменди бизнес кылып баштасаңыз дагы болот. Шорпобуз кайнагандан кийин эле салып баштайбыз. Бардыгына керегинче пельмендерди түйүп алабыз дагы. Андан соң кайнатабыз. 5-10 мүнөткө чейин кайнаса биздин пельмендерибиз даяр болот. Бул акыркы салган көк чөп кинзанын сабагы десем болот. Кинзанын асты жагын эч качан ыргытпайм. Мен ар дайым жууп тазалап, тамырын кесип салам дагы, калган эмне деп коет, сотосу деп коебу, ошону кесип туруп шорполорго ар дайым салып келем. Жана укроптукун дагы ыргытпаңыздар, өтө тамакты даамдуу кылат. Менин баракчамдан карап көрсөңүздөр, мен 10 килограммдай пельменди түйүп дагы тоңдуруп да көрсөтүп бергенмин. Видеолордо баары ошол жактан да көрсөңүздөр болот достор. Биздин даяр болгон тамактарды дал ушундай чыныгыларга коюп, эми ысык чай менен дастарканга суна берсек болот. Мону ичип коюңуздар дагы, мага спасибо деп коюңуздар деп айтсак болот. Байкап турсаңыздар, биздин пельмендерибиз кайнаганда эзилген да жок, формасын жоготкон да жок. Өзгөчө албетте. Сиздерге да сунуштаймын, жасап көрүңүздөр. Ар дайым өзгөчө жана акысыз рецепттер бир гана Акзор ашканасында болмокчу. Сиздерге дагы жакты деген ойдомун. Ошон үчүн саламатта калыңыздар.